Адахам Жумадымаров быйылкы парламенттик шайлоого катуу даярданып жатыптыр. Жалаң гана алына элек мандатты сатып, күн көргөн бул чайкоочу Адахамжон бул жолу партия тизмеси менен тизменин алдыңкы орундарына $400,000 $1 миллион чейин чыгарыптыр. Өткөн шайлоолордо бул ставка $200 миң $400 миң чейин болчу эле деген тарапташтары акча жыйынтысы болуп калган шефин көрүп, акырын оюндан чыгууга камынып жатышканын айтышат. Ушинтип бийликти жамандап бизнес кылган Мисалы Атамбаевден тынбай акча алып туруп, Жээнбековду каралап боктоп жүргөн Адахамжон Казакстанда кафе, ресторандары, сода түйүндөрү, заправкалары бар экенин кудайдан коркпой нетпей эле жашырып жүрөт. Элге 1 сом эмес 1 тыйын дагы жардам бере албаган ичтар өлмүш Адахамжон эми алдыңкы шайлоодо дагы көбүрөөк пайда көрүп калайын деп атыр. Же бир эл шайлабаса болгону 5-6 өзүнө окшогон ушакчы, башы айланган, жаш крышасы тайган, Орозайымга окшогон шуркаларды кошуп алып эле өзүн кыйын сезип жүргөнүн койбоду да. Саткын Адахам үчүн мандат сатуу эмне болуп калыптыр? Кезинде Бакиевдин көзүнүн карасы менен тең айланып жүрүп, Кыргызстандын канча миңдеген гектар жерлерин сатып, кудайдын каргышына калган бир шордуу экенин унутпаса болгону. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Баткен чек арадагы ок атуу боюнча күч түзүмдөрү жыйынга чогулду. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев күч түзүмдөрүн облустук жетекчилер менен чукул жыйын өткөрүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук бийликтин маалымат кызматынан билдиришти. Жыйында облус жетекчиси күч түзүмдөр менен 11 августта Лейлек районунда Тажикстан тараптан ооруканага ок атылган окуяны талкуулап жатат. Мындан тышкары чек ара аймактарында абалды көзөмөлдөө, Катта Туз аймагында Тажикстандын чек арачылары тарабынан казылышы боюнча да карала турганы айтылды. Облустук бийликтин маалымат кызматы жакын арада Тажикстандын Согди жана Кыргызстандын Баткен облустук бийлигинин жетекчилеринин жолугушуусу күтүлүп жатканын кабарлады. 11 августта чек ара кызматы түштөн кийин Лейлек район Интернационал айылында Тажикстан тараптан ок атылганын угулганын билдирген. Интернационал айылындагы аймактык оорукананын имаратынын 2 кабатындагы терезени ок тешип өткөн. Ал жерде 5,45 мм калибриндеги АК-74 автоматтын огу табылган. Октон жаракат алгандар жана жабыркаган адамдар жок. Окуя боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Тажик тарап Интернационал айылына чектеш жайгашкан өздүк курамдын курал жарагын текшерүүдөн өткөрөөрүн маалымдаган. Кечки жок Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолугушушкан. Анда Тажик тарап курал текшерүү учурунда андан ок атылбаганын билдирген. Ошол эле учурда тажикстандык өкүл ок кокусунан атылып кетиши ыктымалдыгын белгилеген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Бишкек Сарыбашев мэрликтен кеткенин башка максаттары бар экенин жарыялады. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарыбашев өз калуусу менен кызматтан кеткенин 12 августта социалдык түйүндөр аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө айтты. Өз сөзүндө ал ишеним көрсөткөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылыгын айтып, кызматты тапшырууда эч кандай саясат жок экенин билдирди. Айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим деп айтты жана алдыда жакшы максаттар бар экенин кошумчалап, ал тууралуу жакынкы арада кабарлай турганын белгиледи. 50 жаштагы Таалайбек Сарыбашев 2018 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген. Анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Алмаз Мамбетов менен Таалайбек Сарыбашев кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын билдиришкен. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Жаңы чакырылыштар өз сессиясында президент сунуштаган мэрлерди шайлап же четке кагышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы бул эки шаарда мэр шайлоону 26 августка белгилеген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Министр Жапаров талаш жараткан мыйзамды ишкерлер менен талкуулоодо. Бүгүн 12 августта Бишкекте экономикадагы өзгөчө абал боюнча мыйзам долбоорун талкуулаган кеңири жыйын өтүп жатат. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров, бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышууда. Бийлик өкүлдөрү өз аргументтерин келтирүүдө, ишкерлер да өз ойлорун айтып жатышат. Министрлер кабинети экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу сунуш кылып жаткан мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда тең жактырылган. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда 15 жакын мыйзамдык жана ченемдик акт өзгөртүлүп, өкмөт жогорку кеңештин макулдуусуз бюджеттин 20% чейинки киреши жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укук алат. 10 августта Кыргызстандагы 70тен ашуун бизнес ассоциациясынын башын бириктирген уюм президент Садыр Жапаровго кайрылып, экономикадагы өзгөчө кырдаал тууралуу мыйзам долбооруна кол койбоого чакырган. Уюмдун пикиринде мыйзам долбооруна вето коюлуп, бардык тараптар катыша алгыдай талкуудан
сабактарын өткөрүү үчүн кайра артка жөнөтүлүшү зарыл. Экономика боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланса, бул демилге ишкерлерге жана жалпы экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген кооптонуштун мурдары Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Уорд Смит да белгилеген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Мигранттардын Кыргызстанга которгон акчасы рекорддук көрсөткүчкө жетти. Буга чейин январь-июнда акча которуулардын жогорку чеги 2018-жылы байкалып, дээрлик 1 миллиард 230 миллион сомго жеткен. Кыргызстанга быйылкы жарым жылдыкта чет жактан 1 миллиард 253 миллион 200 миң доллар которулду. Бул туурасында Улуттук банк маалымдады. Мында жеке тараптар акча которуу системасы аркылуу гана жөнөткөн каражат эсептелинген. Былтыр январдан июнга чейин өлкөгө 977 миллион 300 миң доллар которулган болчу. Жыл башынан берки маалыматтар 2020-жылдын ушул мезгилинде салыштырылган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Ташиевдин уулу той берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев элге той берди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Маалым болгондой, Таймураз Ташиев жана анын жубайы Эркайым Абдуллаева уулунун тушоо кесүү жана кызынын бешик тоюн өткөрүштү. Тойдон алынган тасмада коноктор бакчага даярдалган дасторкондо отурушат. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Москвада кыргыз жараны наристен таап алган Ымыркай анын небереси болуп чыкты. Орусиянын Москва шаарында кыргыз жараны укук коргоочуларга кайрылып, аялдамадан наристе таап алганын айткан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Ымыркай анын небереси болуп чыкканын орусиялык Telegram каналда жазылат. Маалыматта айтылгандай, Москвада жашап, иштеп жүргөн кыргыз жараны 11 августта укук коргоочуларга кайрылган. Ал шосселердин бириндеги аялдамадан Ымыркайды таап алганын билдирген. Полиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүп, камераларда жазылган видеолорду көрүп чыгышкан. Агылай кайрылган жаран наристенин өзү жашаган үйдөн алып чыкканы аныкталган. Белгилүү болгондой, мигранттын 20 жаштагы кызын ушул жылдын жаз мезгилинде жигити ала качып кеткен. Кызы менен күйөө баласы 4 августта наристелүү болушкан, бирок Ымыркайдын атасы дайынсыз болуп кеткен. Мындан улам кызы ата-энесинин үйүнө келген. Кызынын абийири үчүн кабатыр болгон ата небересинен кутулууну чечкен деп айтылат маалыматта. Учурда бул факты боюнча аталган аймактык прокуратура текшерүүлөрдү жүргүзүп, окуянын бардык жагдайларын тактоодо. Ал эми Ымыркай медициналык жайлардын биринде дарыгерлердин көзөмөлүнө алынгандыгы белгиленет. Булак Супер KG. Эл чындыкты билсин. Марат Иманкулов партияларды саясий абалды курчутпоого чакырды. Коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Иманкулов партияларды саясий абалды курчутпоого чакырды. Бул тууралуу ал Бишкекте өтүп жаткан тегерек үстөлдө билдирди. Анын айтымында, азыркы учурда регионалдык коопсуздук курч болуп турат. Бардык партияларды саясий абалды курчутпоого чакырам. Мындай кырдаалда өлкөнүн коопсуздугуна доо кетпеши керек. Биз дагы шайлоону таза өткөрүп берүүгө сөз беребиз, деди Иманкулов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Рамзан Кадыров балдарына ок атууну үйрөтүп жатканын көрсөттү. МШУга балдардын насаатчысы ММА жана бокс боюнча дүйнөгө белгилүү мушкер Абдул Керим Идилов байкоо салды. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров Гудермес шаарындагы Россиянын атайын багыттагы университеттин базасында балдар ок атуу боюнча кантип машыгып жатканын көрсөттү. Ал видеону ВКонтакте баракчасына жүктөгөн. Балдар таамай атып жана тездик менен бутаны аңтарып эң жакшы жыйынтык көрсөттү. Алар баш калкалоочу жайлардан ок чыгарып, атышуунун финалдык этабын ийгиликтүү аяктады. Мындай машыгууга балдардын насаатчысы ММА жана бокс боюнча дүйнөгө белгилүү мушкер Абдул Керим Идилов байкоо салды деп жазган Кадыров. Кадырдан Чеченстан президентинин балдары согуштук куралдарды колдонуп жүргөнүн көрүүгө болот. Кадыров мындай ийгиликтерди көрүү жагымдуу маанай тартууларын белгилеген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Тажикстан 4 окуучу сууга чөккөн окуя боюнча мугалимдер кармалды. Сырдария суусуна 4 окуучу чөгүп кеткенден кийин Истаравшан шаарындагы номер 60 мектептин 2 мугалими кармалды. Озодио радиосу кабарлагандай, кармалгандар кылмыш кодексинин этиятсыздык менен адам өлүмүнө себеп болуу беренеси боюнча айыпталууда. Алар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 7 августта 6-9 класстын 20дан ашык окуучусу мектеп директору жана 2 мугалим менен бирге Кожен шаарына саякаттап барган. Саякат учурунда окутуучулар балдарды кароосуз калтырган айтылууда. Балдар Сырдариядагы тыюу салынган жерде сууга түшүп жатып чөгүп кетишкен. Алдын ала маалыматтарга караганда, бир бала сууга чөгүп, ага жардамга келген үчөө дагы агып кеткен. Сууга чөккөн балдар Истаравшандагы номер 60 мектептин окуучулары Бактиор Каримкулов, Садридин Каримов, Лазизбек Хидеров жана Асилбек Мамадисоев. Алардын баары 16 жашта болгон. Балдардын сөөгү 8 августта жерге берилди. Алардын ата-энелери кайгылуу окуя үчүн мугалимдерди күнөөлөшүүдө. Булак Азаттык.